Сөзсүз түрдө жатын моюнча алдын алуу иштерди жүргүзсө болот. Бул иштер баягы эле биздин профосмотрлар, биз кайрадан ушу смотровой кабинеттерди кайрадан ачуу иштерди алып барышыбыз керек. Себеби деген ошо смотровой кабинеттерде биздин ушул аялдарды ошол жерден алыскы аймактарды ошол биздин аялдарды караса болот. Сөзсүз түрдө анализдерди туура алыш үчүн да, анализдерди дагы туура жасаш үчүн дагы биздин лабораториябыз дагы заманбап оборудование менен, жабдуулар менен камсызданыш керек. Ошол эле профилактика боюнча биздин вакцинацияны именно ошо биздин кыздарыбызга 9 жаштан 14 жашка чейин биз ушу вакцинацияны жасашыбыз керек. Бир гана кыздарыбыз эмес, балдарыбызды да сөзсүз түрдө жасаш керек. 2017 жылы глобалдык фондун түзүлгөн мындай бир глобальная программа деп айтса болот. Ошол түзүлгөн демилгечиси ВОЗ болгон. Ошондуктан алар бүт жанагы подсветкаларды ар бир Европадагы бүт мекемелердин баарын ошо подсветкасын ошо бирюзовый кылып койду да. Ошондуктан бул жатын моюнчасынырагы боюнча ушул айды бирюзовый ай болсун деп ушинтип атын койгон да. Азыр эми баарыбыз билгендей, биринчи орунда рак молочной железы bizde аялдардын арасында, экинчи орунда рак шейки матки. Ошондуктан рак молочной железы боюнча биринчи орунда болуп аткандан кийин биз бул багытта да көп иштерди алып барышыбыз керек. Ошол эле профосмотрлар ар бир аялдар келет го медосмотрга келгенде дагы ошо биздин адистерибиз, орто медициналык кызматкерлерибиз болобу, ошол эле дарыгер врачтарыбыз болобу. Алар сөзсүз түрдө ошо обследование, ошо молочный железаны кандай караш керек, кандай пальпация кылыш керек, эмнесин аныкташат. Эгерде бир кандай бир мындай измененияларды өзгөртүүлөрдү көрсө, сөзсүз түрдө маммографияга же национальный центр онкологии бизде бар, ошол жерге жиберсе болот. Бизде ошол жерде да маммологдор бар. Ошондуктан биз ошо биздин эле ошо медициналык кызматкерлерибизди туура үйрөтүп коюшубуз керек да. Кандай аныктаса болот. Мыйзам деңгээлинде бизде мына бүгүн биз ушу комитетте 3-окууда коомдук саламаттык сактоо боюнча мыйзамыбызды 3-окууда өткөздүк. Ошол жакта бизде иммунопрофилактика боюнча беренебиз бар. Ошол беренеде бүт кандай иш-чаралар өткөзүш керек, кандай ошо мыйзам деңгээлинде биз эмне иштерди кылышыбыз керек, ошол беренеде бүт баары жазылган. Анан кийин сөзсүз түрдө бизде мамлекетибизден дагы постановлениябыз бар, ошо иммунопрофилактика боюнча. Календарный пландар бар, ошолор боюнча дагы көп иштерди алып барышат. Саламаттык сактоо министрлиги өздөрү иштерин алып барат.